Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Rasulillah. Alam jaratkan Allah Taala makta olur. Uşul şahardı nurdantыган, şaharda söөгү жаткан пайгамбарга дуа саламдар болсун. Allah Taala'nın тынчыгын, рахматын, берекесин каалап саламдашам. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Урматтуу мусулман бир туугандарым, сүйүктүү пайгамбар алейхиссаламдын шаарына кош келдиңиздер. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам өлүмүнө 3 күн калган кезде өзүнүн мечиттен 3 километр 3 чакырым алысыраак турган Ухуд деген тоого барат. Ухуд тоосунда 70 сахабаны сөөгө коюлган. Алардын эң улуусу мырзасы Саййидуш Шухада Хазрет Хамза. Пайгамбар аларды зиярат кылгандан кийин кайра өзүнүн мечитине келе жатат, өлүмүнө 3 күн калган. Жарым жолдо отуруп бир топко чейин ботодой боздоп ыйлайт. Сахабалар майюбкика я Расулаллах, о Аллахтын элчиси эмне ыйлайсыз дейт. Мынча ыйладыңыз дейт. Пайгамбар алейхиссалам иштахту ли ихвани, бир туугандарымды сагындым дейт. Сахабалар аваласна ихваника я Расулаллах, о Аллахтын элчиси биз сенин бир тууганың эмеспи дейт. Пайгамбар алейхиссалам ла бал антум асхаби, жок силер менин сахабаларымсыңар. Ихвани лам ятубат, мен сагынган бир туугандарым алы келген жок дейт. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам ал мен сагынган бир туугандарым кийинчерээк менден бир канча кылым кейін келет, бирок менин динимди бекем кармап, мен көрсөткөн жол менен жашаган менин үммөтүм дейт. Ошо пайгамбар ыйлап сагынган үммөт кош келдиңер. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам сиз менен мени сагынып ыйлаган экен. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын шаары Мадина Мунаввара, нурдуу шаар. Бул жерге келгенде эмне кылабыз? Урматтуу бир туугандарым, агай-инелер, эже карындаштар, Айюл ислам афлал, исламдагы эң жакшы эмне деп пайгамбардан сураса, пайгамбар алейхиссалам антамута ва лисанука ротбун би зикрилlah. Исламдагы эң афзел нерсе жан берер кезде тилиң Аллахтын зикри менен өлдөнүп, кыймылдап жан берүү дейт. Бирок тил өзүнөн өзү Аллахны зикир кылбайт. Тилди зикирге үйрөтүш керек. Тилди дайым ошону зикир менен алек болушубуз керек. Мадина Мунавварада пайгамбар алейхиссалам ла тушадду рихалу илля ила саласа масажид, жүгүңүздү жүктөнүп, чамаданыңызды көтөрүп, төөгө куржунуңузду жүктөп, ибадат үчүн үйдөн 3 мечитке чыкса болот. Андан башка мечиттер дүйнө жүзүндө эч бир айырмасы жок. Америкада болсун, Англияда болсун, Кыргызстанда болсун, Саудияда болсун, Индияда болсун, бардык мечиттерде айырмасы жок, бирдей эле сол. Бирок 3 мечиттин өзгөчөлүгү, эң биринчи Маккада, кереметтүү Меккедеги мечит, ал жерде бир намазыңыз, ибадатыңыз 100 миңге жүрөт. Bir gün bari 5 vakit namaz okusanız Mescid-i Haram'da 277 yıl 6 ay 9 günlük ibadatқа тең келет. Bir күндік ibadатыңыз кыяматта таразыңызды өзгөртүп берсин мүмкүн. Бирок Аллах Таала ар бирибиздин сүйлөгөн сөзүбүздө, жасаган ишибизде, ибадаттарда Аллах ихлас насип этсин. Ихлас менен. Ихлас эл көрсүн, кожо көрсүн эмес, калыс Аллахтын ыраазылыгы үчүн. Экинчи мечит Масжид Набави, азыр пайгамбар алейхиссаламдын мечити Гашин-Сагара ушундай эле. Жақын Масжид Набавиде bir ibadатыңыз 1000ге жүрөт. Канчага? 1 риал, 1 доллар садака кылсаңыз 1000ге жүрөт. 1 субханаллахыңыз 1000ге жүрөт. Үчүнчү мечит Масжид Акса, Акса мечити, ал Кудус, Палестинадагы Кудус мечити, ал жерде 1 ибадат 500ге жүрөт. Азыр 1000 сооп эсеп боло турган пайгамбар алейхиссалам Мадина Мунавварага кош келдиңиздер. Madinada en birinci ayta turgan nerse Peygamber Aleyhisselam men salla aleyye salatan sallallahu aleyhi biha şeran, kim maga bir salavat aytsa deydi. Allahümme salli ala Muhammed, Allahümme salli ala Muhammed ve ala ali Muhammed. Bir salavat aytsa Allah Taala adamga 10 jolu salam joldoyt eken. Bul jerde bir salavatыңызга 10'du 1000'ge koysanız 10.000 salavat. Allahu akbar. Kança eken? 10.000. Ошондон бул жерде көбүрөөк пайгамбарга салават айтуу менен алек болобуз. Ошондой эле Мадина Мунавварада Пайгамбар алейхиссаламдын сүйүктүү үммөтү пайгамбар көрсөткөн адеп ахлак менен, улууду урмат кылуу менен, кичүүдү зат кылуу менен, бул жерде атасыны, энесин жетелеп келген бир туугандар кээде алтыным апам мен үчүн чачың агарды, чекеңе тырыш кир деп бир бетинен өп койсоң, 1000ге Мадина Мунавварада Масжид Харамда 100 миңге ушулардын дубасын, алкыш батасын алгыла. Бул жерде кээде ушак кылсаң, ушагың да, гыйбатың да 100 миңге жүрүп калат. Ошондон саясатты, ушакты сүйлөп бүттүңөр. Эми бул жерге келгенде
сабырдуу болобуз, бири-бирибизге чыдайбыз, бири-бирибизди сыйлайбыз, урматтайбыз. Колубуздан келгенче 15 күн калыс ибадат менен алек болобуз иншалла. Мадина Мунавварада зиярат кыла турган жерлерде баарында иншалла чогуу зиярат кылабыз, чогуу ибадат кылабыз. Сапардын өзүнө жараша кыйынчылыгы бар, Жол азабы, көр азабы дейт. Жол азабы, кыйынчылык бар. Ооба кечеден бери чарчап келдиңиздер. Бирок иншалла азыр барып жайгашкандан кийин мечитте да алыс эмес иншалла. Ушундай эле ушу аэропортчу эле. Дайым чыгып аракет кылабыз, Кудай кааласа. Bir күн, 2 күн дем алганыңыздардан кийин анан Мадинадагы зиярат кылган жерлерге чыгабыз. Дагы бир жолу Пайгамбар алейхиссаламдын шаарына кош келдиңиздер. Бар болуңуздар, аман болуңуздар. Аллах таала баарыңарга бекемден соолук. Эң негизги сүйлөгөн сөзүңөрдү, жасаган ишиңерди, ибадаттарда Аллах таала ихлас насип этсин. Аллах табарак ва таала кылган ибадаттарыбызды кабыл кылып, энеден жаңы төрөлгөндөй элибизге, жерибизге кайтып кетүүнү насип этсин. Дуаңыздарда иншалла элибизди, жерибизди, мекенибизди, балдарыбызды, небере чеберелерди, дегеле бардык үммөттү унутпастан көп дуа кылыңыздар. Бул жер дуа кылына турган, дуалар кабыл боло турган жер. Аман болуңуздар, бар болуңуздар.